сиздердин алдыңыздарда Талаш шаарында эле болуп жаткан актуалдуу бир көйгөйлөрдүн бирин форум театр түрүндө сиздерге чагылдырып берүүгө аракет кылабыз. Азыр сиздердин алдыңыздарда аткаруучулар булар ушу Талаш шаарында эле жашаган жаш активисттердин бири. Жана сиздерге биз ушул көйгөйдү көрсөтүп берүүгө аракет кылабыз. Жана ошондой эле эң бир өзгөчөлүгү болуп, бул азыр биринчиден мотор белгиси менен баштайбыз. Ал эми биз сиздерге биринчисинде ушул көйгөйдү чагылдырып берүүгө аракет кылабыз. Ал эми экинчи бөлүгүндө сиздер өзүңүздөр стоп белгисин билдирүү менен ошол жерден эле токтотуп, каалаган бир каармандын ордун алып, ушул эле ситуацияны бир оң тарапка бурууга аракет кыла аласыздар. Анда эмесе азыр 1, 2, 3 жана мотор деген белги менен баштайбыз. 1, 2, 3 мотор. Жок, ажырмайм бери. Мен эртең турсам эле жок. Саройдун ана сакыны. Таапайм. Мен сагам. Жөн. Как келейин дешти. Ай, Канат. Не кылганың бул таратпай ичип. Бас үйгө кошуналар көрсөм не дейт? Уягып өлтүрүп турган болбойбу деди. Бас үйгө. Отурчу. Эмне бул таратпай ичип жүргөнүң айтып туруп ал эле. Качан таштайсың ушул арагыңды? Аташыңдын ошолой жүрөсүңбү? Үйдүн киребесин карасаң болот. Неге? Ремонт кылайын деген оюң барбы? Же балабызды окутабыз быйыл. Окууну бүтөп. Качан ойлойсуң бизди? Ушу арагың ичкенде чай ичпейбу? Чайны өзүң ичме, ара куч. Тажаттың сен качан туктойт ушу арага айтчы. Тажат кеттиме? Башты урсатчы ол. Манкаш. Балам дукунго. Не? Не? Не сурашып жатасың, я? Нече эле сүйлөшөт. Сабакка кечип калган. Тудун бе? Гел. Турчу. Гел. Не кыласың мага? Кайга? Ушу мектептен не пайда табасың де, Алкаш, баланы окутпаган, өзү окуганыңыз келгенсиз. Баласын окутпай коесуңбу? Баланын ичинде чоңуруп калды го, үйгө акча табып келди. Сен акча табып атасыңбы? Бар, мектепке бар. Отурчу. Гир. Саңыз көже болса, шақырыңызбы. Отур саған чықты. Сөйлеп отырбайсың отыр. Неге чықпайсың? Кесіппаңыз үйден biraz. Көңілі болып. Сен көгіңмен башын орбайт. Қачан кече ушинтип жүрөсүң, я? Тажаттың го мени. Кебектен кантет. Ата-энең карайбы сени? Жеге шықпаңыз сөзі. Сөз кайтарба мага, кайтарба. Карасаң муну түн эле мага сөз кайтарып аткан. Ата-энең сага ушинтип үйрөттү. Мугалимдердин айтыш деп. Жеге шықпаңыз сөзі. Кечирип коңуз. Дайыма сөзүң кайталай бересиң. Кечирип кой деп. Тажаттың сен мени. Бар чык көзгө көрүнбөй. Эй, ата-энең келсин уктуңбу? Ата-энеңиз келбей школага. Бар кел. Алын деген ата жүрөсүң. Азыр эми. Кече гана болду biraz. Мен сен бир сааттан бери күтүп атам, келбейсиң экен. Азыр biraz күттүкчү бар кол. Незин. Жакшы. Кышта жүрөсүң эчи. Не болса, башкачасы бар. Мен башкачамын. Сен эмне кечип келгенден ишиң жокпу? Же кааласаң келесиң, каалабасаң келбей коесуң, сага байыр де. Biz koçum nece biraz kanal oldu. Сен бурдагыдайда болбой калдың. Өзгөрүп кеттиң, байкалып атабызбы? Же бүгүн кандай экенин билесиңби? Çok. Бүгүн мен тууган күнүм болчу, жаралса аны да билбейсиң. Тажадым мен бардым, болду мындай болбойт. Бүгүндөн баштап сен экөөс жүрбөйсүң, кеттиң. Şahin toplasan. Şahin. Eskilip kandaydan эле чыктым жакына девушкам туган болчу да сону тартып отуруп таппайбы андай Коркуп пресскалар менен чыгабыздар ма? Пресска. Келчи. Атсам не таза көзгө илбей Biz koyma. Biraz daha olmuş. Өткөн өткөндөн билесиңби айтканын? эч
Сен ачкын берсең берсең. Ачкын беріп қойшы. Өткөнү билесиң де эле сага. Ачкын беріп қойшы. Жапсаң көптү. Келді маған. Кел. Дөт узам дейм мен. Кош досум. Ачкын беріп болған жоқ дегенде. Сага экинчи суроо. Баягы акчаны таап койгозуң. Жер менен жалып көтөзүп туңуп. Басында калды. Калган. Заказак запалю. Мен жарлымын жалтардым. Арнасы жүрді, арғандай проблема. Білім болса атам кеш келмас. Ектішті болсын, мұнан деп күнді күлі бар. Сонда болсын, қаларда кешке таят шей. Анасы аз келген, үлесіңізін мен достым. Не қыламын? Болды мен, бұл да жолы таңдадым. Стоп! Чоң рахмат. Урматтуу көрүүчүлөр, биз сиздерге болгон көйгөйдү толук түрүн болбосо дагы, кичине болсо дагы сиздерге көргөзүп берүүгө аракет кылдык. Өзүңүздөр көргөндөй эле сиздерге суроом бар. Биз түнүндө сиздерге көйгөйдү көргөзүп бере алдыкпы? Сиздердин ойуңуздарча. Чоң рахмат. Анда эмесе экинчи бөлүгү болуп биз өзүбүз айткандай эле бул ушул эле постановканы кайра сиздерге коюп берет. Бирок өзгөчөлүгү сиздер стоп белгисин киргизүү менен чыгып, бул жерде каалаган бир каармандын ордун алмаштыра аласыздар. Бирок бүгүн биз ал экинчи бөлүгү өтпөйбүз. Сиздерге биз ушул көйгөйдү көргөзүп берүүгө аракет кылдык. Чоң рахмат. Кет. Бул жаш активист катары бул биз койгон сценкада бул өзүбүзгө дагы жашоодо көп деген нерселерди үйрөнөбүз. Мисалы үчүн биз башка өзүбүзгө эле эмес, башка жаштарга дагы ушул мектептерге койгонго жакын арада пландап жатабыз. Ар бир 9 мектепке барып же райондорго да чыгып мектептерге коюп, ушул жаштарга ушул нерсеге барбагыла, бунун баары жаман нерсе менен бүтөт деп. Анан бул форум театр дегенде негизи эле бул экинчи бөлүгүндө биз жаштарды дагы өзүбүзгө аралаштырып, алар дагы ошол адамдын ордуна туруп кандай болот экенин сезип, билип көрсө деген максатыбызда эң башкысы эле. Эгерде бул мен ойлойм да бул баланын ордунда болсом, бул жашоодо ар кандай болот, бирок ошондой эле адамдын өзүнөн депчи башынан эле анын умтулуусу, бирок бул жашоодо мындай кыйынчылыктардын баарын мындай жаштарга айтарым, жеңип эч качан сынбаш керек.